Саламатсыңарбы менен кымбаттуу окуучуларым. Азыр алифбе сабагы. Силер менен бирге мен Зарина Эжеңер. Анда эмесе сабакты баштаардын алдында бири-бириңерге жагымдуу маанай тартуулап жылмайып алалы. Алтын эреже. Колду бат-бат жууйбуз. Үйдөн чыкпай тартипти сактайбыз. Ата-энелердин жардамы менен тапшырмаларды аткарабыз. Анда эмесе үйгө берилген тапшырма. Төө жумушка келе атса, кана балдар ким жооп берет? Өчөң жели келе жатса жумушка чакырып калды конокко, чай ичип кеттик курска. Азаматсың, Хадижа. Бүгүнкү сабактын темасы буудайдан нан жасалат. Сабактын максаты: биринчи, окуучулар тексттин мазмуну менен таанышышат. Экинчи, окуучулар текстти окуп, сүйлөө кебин өстүрүшөт. Үчүнчү, окуучулар нанга туура мамиле жасаганга тарбияланышат. Балдар, 97 бетти ачабыз да баарыбыз бармагыбызды коюп окуп чыгабыз. Буудайдан нан жасалат. Биз буудай талаасына келе жаттык. Чоң атам, сен нанды кайдан пайда болорун билесиңби? Дүкөндөн алып келет. Дүкөнгө кайдан алып барат? Билбейин. Эмесе угуп тур, береги буудай саргайып бышат. Анан комбайн менен бастырабыз. Кампага жөнөтөбүз. Ал жерден тегирменге салдырышат. Un тартылат. Ундан нан бышырылып, силердин дүкөнгө түшөт. Билдиңби? Билдим, дедим. Биздин дүкөнгө нанды жөнөтүп жаткан чоң атам жана анын айылдаштары экенин түшүндүм. Балдар, текстти түшүндүңөрбү? Баарынан эмне болук экен? Нан кантип пайда болот? Нанга кандай мамиле жасоо керек? Текстти окуп түшүнүп, ушул суроолор боюнча аңгемелешкиле ата-энеңердин жардамы менен. Эми балдар, силерге түшүнүктүү болушу үчүн нан жөнүндө кененирээк маалымат айтып кетейин. Силер жеп жаткан нандын пайда болушу буудай данынан башталат. Күзүндө же жазында ошол дан талаага себилет. Буудай өскөнчө 2 жолу суугарылат. Өсүп жетилгенден кийин буудай саргайып, кургайт. Андан соң бышкан буудайды комбайн менен чаап чогултат. Чабылган буудай жүктөлүп тегирменге жеткирилет. Ал жерден тегирмен буудайды майдалап, унга айлантат. Илгери буудайды жаргылчак менен майдалашкан. Мына ошентип ун пайда болот да, ал ундан силер жеп жаткан нан жасалат. Нан жасалышынын жолу: жылуу сууга туз, соода кошобуз. Унду алып, ага ачытты кошуп, чогуу аралаштырып жууруйбуз. Андан соң жылуу ороп көптүрүп коебуз. Андан кийин ысык мешке бышырып алабыз. Ошентип ысык наныбыз даяр болот. Нандын да түрлөрү көп. Мисалы, тандыр нан, көмөч нан, бөлкө нан, май токоч, боорсок, кыргыз нан, каттама торт да кирет. Эми балдар, 98 бетти карайбыз. Нанды чачпа деген ырды үнүбүздү чыгарып көркөм окуйбуз. Нанды чачпа, бутуң менен баспа, жерде жатса алып, таранчыга ташта. Үн чыгарып көркөм окуйбуз. Нандан улуу тамак жок, адамдан улуу атак жок. Нандын ысыгы жакшы, сөздүн бышыгы жакшы деген макалды окуп, маанисин түшүнөбүз. Ата-энеңердин жардамы менен чечмелейбиз. Сабагыбыз силерге жактыбы балдар? Сак саламатта калыңыздар.